Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биз мына Аксы районунун Коштөө айыл аймагында жаңа айылында турабыз. Мына бул тоо тарых барактарында сынган кылыч китептеринде жазылган тарыхый аталыштагы Бозбу тоосу. Бозбу тоосунун күз учурундагы көрүнүшү. Бул жакта мына талаага чыккан койпада, уйпадалардын келип аткандагысы. Кечки күн шамга жакындап баратат убакыт. Жыл сайын эле ушундай көрүнүш, чаң аралашып, чаң жутуп келатат койлордун баары көптөн бери жамгыр жаа элек экенинен кабар берет. Мен билгенден бир айдан бери жамгыр жаа элек айылга. Мынакей. Бул сай мына кургак турат, жыл сайын эрте жазда сел келет бул сайдан ашып ташып, жээктерди бузуп, монтип шагылдар топтоп алып келет, анан адамдар керегине жараша жүктөп кетишет. Могу жерде болсо суу сел монтип жээктерди бузуп, кашанын, огородтун четине чейин келип жеткен. Бияка бир топ жылдан бери ушу габион коюуда аракеттерди кылып келишет. Айыл өкмөтү, айыл башчылар, жергиликтүү тургундар бирок азырынча майнап чыга элек. Габион коюп койсо ушул коопсуз болуп калмак да. Анан кайрадан ушул Бозбу тоого келсек, Бозбу тоо жөнүндө айта турган болсом, Бозбу тоосунун чокусунда бир көл жайгашкан. Аны жергиликтүүлөр ушул Тулпар көлү деп атап жүрүшөт. Уламыштарга таянып айта турган болсок, ушул көлдөн тулпар чыгып, ак тулпарбы ушундай. Кайсыл бир убакытта чыгып анан кайра көлгө кирип кетет деген уламыштар бар. Анан ушул Бозбу тоонун мондай жон болуп турган сол тарабы Мустак деп аталат. Андан бери могу жерде бир тешикче көрүнүп турат, муну Тешик таш деп аташат. Андан айрым жерлеринин аттарын азыр унутуп атам, негизи көп жерлерин билчү элем. Бозбу тоонун ушул чокусуна чейин чыкканмын мен дагы. Бир убакта анда бала кез болчу, бизде кой айдап чыгып, түнкүсүн ушул Бозбу тоонун чокусунда койчумандар менен чогуу түнөп, улуу отту жагып сүйлөшүп отурганбыз. Анда ушул биздин айылдар, бизден кийинки кошуна айылдардын баардыгы ушул тоодон көрүнөт. Ар жагы тоонун ар жагы Жаңы жол, Кичи Ак жол, Авлетим, Аксы районунун башка айыл аймактары алаканга салгандай көрүнөт. Бул жагынан Ташкөмүр шаары, Шамалды сай, биягынан Ала Бука райондору толугу менен көрүнөт да. Бозбу тоосу биздин айыл жаңы айылынан аралыгы бир 10 километрден ашык, бирок ошентсе да биз жөө кээде улоо менен, ат эшек менен барган учурлар болчу. Биздин бала кезден могу Тамчы деген жерибиз бар, ушу Бозбу тоонун мына ушул экран көрсөтүп турган, камера көрсөтүп турган жери Тамчы. Ушул жерден отун алып келет элек. Эшек менен барып отун жыйнап келсе, андан кийин акыркы бир 20 жылдан бери эч ким отун ташыбай калды. Дээрлик ташыбай калды, эми биринеким бар. Бул ушул Бозбу тоонун оң тарабында Чер деген жайлообуз бар. Ушу Черден адамдар отун ташып келишет. Акыркы убактарда ушу Черден дагы отун ташууга, кыркууга, кыюуга тыюу салды деп угуп жүрөм. Анткени ушул токой суюлуп бараткандан ушу тешөлүлөр ушундай жолго кадамга барып аткан болуш керек деп атам. Мына биздин уйлар талаадан келди. Эртең менен айдап чыкканбыз талаага. Койчумандар, уйчумандар кайтарып келишет. Биздин айыл мынакей. Жерде айылдын балдары. Айылдын жашоонун да бир чагылдырып айтып кетейин. Мынакей ушинтип талаадан келген уйлар үйлөрүнө
тарап жатышат, айдап кетип атышат айрымдарын. Кечки суук, күз маалы. О жерде кичинекей отурган балдар ойноп жүрүшөт. Мурда агып калыптыр, бул баланын мурда агып калыптыр. Ошондой бул комок кичинекей комоктун курулганына мен 28-30 жыл болуп калды окшойт. Ошондон бери иштетилген эмес. Бул жерде чогулган адамдар кошунабыздын жылкысы кашадан секирип курсагына шиштүү нерсе сайылып калган экен, ошого даңгана, бизде даңгана деп коет. Ушу даңгана кылып атышат. Этин бөлүп алышат, кийин мүмкүнчүлүгүнө жараша өздөрү белгиленген күндө акчасын төлөп беришет. Бирок арзан, базар базынан арзанга баалашат да даңгана. Ошон үчүн даңгана деп атап жүрүшөт. Бул болсо биздин көчө. Көптөн бери ушул шаарда жүрүп, ушул көчөбүздөн баспай калдык эле. Бүгүн кой тосуп, уй тоскону көчөгө чыктым. Бирок көчө эшик суук болгон үчүн кошуналар да баары үйлөрүндө камалып чыкпай атат окшойт. Көчөдө киши жок. Мынакей айылдын жашоо ушундай. Ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша монтип атканаларды салып алышкан, кашаларын тозуп алышкан. Ушундай кечки күн болуп турат. Азыр мына күн уязына батты. Дагы бир аз убакыттан кийин караңгы кире баштайт. Ушундай. Бул көчөнүн аты Баймурат Шадыбеков атындагы көчө. Баймурат Шадыбеков деген аксакал бар эле, ошол кишинин атынан коюлган. А киши 4-5 жыл мурда көзү өтүп кеткен. Бул кошунабыз болсо жок, үйдү салып койгон, өздөрү Москвада муктаждыктарды чечип алуу үчүн иштешип жүрүшөт экен. Бул огород болсо бош, бүргөнчө басып жатат. Караган киши жок. Бирок былтырлары мен келген жылдары бул жерде жүгөрү кылышкан болчу мака. Ушундай. Кийинкилерин көрөбүз. Эми кийинки видеолорду кызыктуу болсо тартып жиберем.